Эртең 31 августта Чуңкурчак жайлоосунда жол кыймылын көзөмөлдөөгө, жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан 200дөн ашык кызматкер тартылат. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Кыргызстандын эгемендүүлүк күнүн майрамдоого жана Канай уулу Байтик Баатырдын 200 жылдыгына карата Чуңкурчак жайлоосунда милициянын өздүк курамы күчөтүлгөн режимде кызмат өтөйт. Ыңгайлуулукту түзүү жана унааларды туш келди токтотууларга жол бербөө үчүн 11 унаа токтотуучу жай каралды. Ошондой эле эвакуаторлор да колдонулат. Элди унаа токтотуучу жайдан маареке өтүп жаткан аянтчага жеткирүү үчүн 5 кичи автобус каттайт деп айтылат маалыматта. Мындан тышкары фильтрациялоочу посттордо техникалык жактан абалы начар унаалардын Капчыгайга кирүүсүнө чектөөлөр киргизилет. Ысык көл районунун Кароол дөбө айылында кичи футбол аянтчасынын курулушу аяктап колдонууга берилди. Бул тууралуу Ысык көлдүн өнүктүрүү фондунан кабарлашты. Маалыматка ылайык спорттук аянтчанын ачылыш аземине жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана айыл тургундары катышты. Аталган футбол аянтчасы Ысык көл облусунун өнүктүрүү фондусунун колдоосу менен салынды. Курулуштун тендердик баасы 2,736,000 сомду түздү. Футбол аянтчанын жалпы аянты 1033 метр. Курулуш 2022 жылдын май айында башталып, август айында бүткөрүлдү. Мындай спорттук аянтчалардын жерлерге курулушу айыл тургундарын сергек жашоого үндөп, жаш мундарды физикалык жана руханий жактан чыңдоого өбөлгө түзмөкчү. Екатеринбургда өз энеси 300,000 рубльга сатууга аракет кылган бала балдар үйүнө жөнөтүлдү. Бул тууралуу анын өгөй атасына шилтеме берүү менен орусиялык жалпыга маалымат каражаттар жазып чыкты. Өгөй атасы бала менен азырынча көрүшө электигин жана ал үчүн уруксат алуу керектигин айткан. Алар баланын абалы жакшы экенин айтышты. Психикалык жактан баары жайында, деди ал. Ошондой эле ал кайненеси ал жарандык никедеги аялын көзөмөлдөбөгөнүн жана кызынын баласынын сатуусуна жол бергенин айтып таарынып жатканын билдирген. Бирок жомарттын аялынын мындай кадамга барарын күтпөгөнүн жана азыркыга чейин шок абалда жүргөнүн, өзү айдоочу болуп иштеп 6 баланы багууга жөндөмдүү экенин айткан. Эскерте кетсек, 12 августта Екатеринбургда өзүнүн баласын 300,000 рубльга сатууга аракет кылган 36 жаштагы кыргызстандык аял кармалган. Бишкектин үй бүлөлүк медицина борборлорунан ушул жумада Pfizer вакцинасын алууга болот. Бул тууралуу иммундук алдын алуу республикалык борборунун директору Гүлбара Ишенапысова билдирди. Анын айтымында күн мурун Кыргызстандан Pfizer компаниясынан коронавирустук инфекцияга каршы вакцинасы үчүн эриткичтер келген. ИАРП адистиги дароо эле өлкө боюнча вакцинаны таратууну пландаштыруу башташты. Бүгүн 30 августта Pfizer вакцинасын партиясынын Бишкек шаарынан эмдөө пункттары, андан соң аймактар алышат. Борбор калаада эмдөө жакынкы убакта болжол менен эртең башталат. Жашаган жер боюнча эмделүүгө болот, деди ал. Эскерте кетсек, мурда Кыргызстанга COVAX механизминин алкагында Pfizer BioNTech компаниясынын COVID-19 каршы 100,620 доза вакцинасы жеткирилген. Pfizer BioNTech вакцинасы MBHK негизинде жасалган, вирустарды камтыбайт жана адамдын ДНКсына таасир тийгизбейт. Вакцинанын кандайдыр бир компонентинде анафилактикалык реакция, эмдөөдөн кийин мүмкүн болсо терс таасирлер, ийне сайылган жердин кызаруусу жана оорушу, чарчоо, баш оору, дене табынын көтөрүлүшү, булчуңдардын жана муундарынын оорушу, бул белгилер 3 күндөн ашык эмес убакта өз алдынча жоголуп кетет. Ош шаарынын борбордук аянтында Ош областык ички иштер башкармалыгынын жана райондук ички иштер бөлүмдөрүнүн өздүк курамынын катышуусунда гарнизондук саптык кароо болуп өттү. Бул иш-чара 31 август эгемендүүлүк майрамына жана 1 сентябрь билим күнүнө карата облустун аймагында өткөрүлүүчү салтанаттуу иш-чаралар учурунда коомдук тартипти жана коопсуздукту камсыздоого багытталган. Гарнизондук саптык кароо өткөрүүнүн максаты милиция кызматкерлеринин майрам учурунда сырткы келбетине кызматтык форманы белгиленген стандарттага шайкеш кийип жүрүүсү жана мыйзамдардын так аткаруусун камсыз кылууда өздүк курамдын даярдыгын көздөн өткөрүү болуп саналат. Ош облусунун аймагында жалпы 530 билим берүү мекемелери бар. Алардын ичинен эл аралык маанидеги автожолдордун боюнда 30 мектеп жайгашкан. 1-класска быйыл баруучулардын саны 18,781 түзөт. Жаңы окуу жылынын башталышындагы билим күнү коомдук жол коопсуздугун жана балдардын коопсуздугун камсыз кылуу үчүн Ош областык ички иштер башкармалыгынын 1000ден ашуун кызматкерлери тартылды.
мыйзамдарды сактоодо, мыйзамдардын талаптарын аткарууда, алардын билим деңгээлин, ошондой эле техника лабарын текшерүү максатында, көздөн өткөрүү максатында. Бүгүн ошо жетекчилик курам, өздүк курамды бир сыйра ошо текшерүүдөн өткөрдү. Ошондой эле эртеңден баштап жалпы өздүк курам күчөтүлгөн тартипте кызмат өтүшөт. Ош шаардык мэриясы 31 августка Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнүнө карата уюштурулган иш-чаралардын майрамдык программасы тартууланды. Ош шаарынын тургундарына жана конокторуна эмне сунушталып жатканы тууралуу белгилүү болду. Саат 10:00 баштап Токтогул Сатылганов жана Алишер Навай атындагы парктарда спорттук иш-чаралар өтөт. Программада улуттук оюндар тогуз коргоо, ордо, аткан тартыш, гиря көтөрүү боюнча мелдештер, шахмат, стол тенниси жана башка оюндар ойнолот. Ушундой эле Төлөкөн айландагы ипподромдо саат 11:00 Ош шаарынын мэринин кубогуна ат чабыш старт алат. Алымбек Датка этнографиялык комплексинде саат 19:00 шаардын бий топторунун, эстрада жылдыздарынын, музыкалык жана чыгармачылык топтордун катышуусунда концерт башталат. Майрамда бардык сейил бактарда элдик майрамдар өткөрүлө турганлыгы белгиленди. Быйыл негизинен Бишкек шаарында өтөт. Бишкек шаарынын Чуңкурчак жайлоосунда өтөт. Ал жерде ошол эгемендүүлүк күнү жана Канай Улуу Байтик Баатырдын 200 жылдыгына арналган чоң республикалык маарека өтөт. Ошол чоң маарекеге ошол бүткүл республика боюнча 7 дубандан, ошондой эле республикалык деңгээлдеги 2 шаар ошол жерге барып, ошол республикалык кароо сынактан өтүп майрамдап келишет. Андан сырткары жерлерде Ош шаарынын өзүндө 31 август күнү шаарыбыздын эс алуу бактарында штаттык режимде бардык көңүл ачуучу жайлар иштейт. Андан сырткары спорттук оюндар болот, массалык иш-чаралар болот. Жараткан берген жагдайда тайманбас тайбас эр кайда. Жүрөгү баатыр туусун тутар, мүрөгү жалтыр суусун жутар, жан кайда. Байтик Баатырдын 200 жылдыгына жана эгемендүүлүктүн 32 жылдыгына карата Салбурун Федерациясы спорттун улуттук түрлөрү боюнча дирекциясы менен биргеликте экинчи эл аралык турнирин Чүйдүн Чуңкурчак жайлоосунда атайын даярдалган аянтчада өткөрүштү. Жаачылардын турнири былтыр алгач ирет өтүп, ага 12 мамлекеттен келишкен болсо, быйыл чет өлкөнүн саны 15ке жетип, катышуучулардын саны 150ге чукулдаган. Коңшу өлкөлөрдөн сырткары мелдешке катышуу үчүн алыскы Америка, Малайзия, Сингапур, Франция, Индия, Испания жана Индонезия, ошондой эле Чехия, Германиядан бери спортчулар келишкен. Жалпысынан бул өнөр менен дүйнөнүн 270 өлкөсү алектенгенин эске алганда, келечекте Салбурун аркылуу эле Кыргызстан менен бир нече өлкөнүн жарандары таанышып кетчүдөй. Анткени дал ушул экрандагы машыгып жаткан Сайн мырза Америкадан бери келген. Бул өнөр менен 10 жылдан бери алектенип жүргөнүн айтып, Кыргызстандын өзгөчөлүктөрүнө токтолду. Archery builds the character. 10 жылдан бери жаа атуу менен алектенем. Негизи жаа атуу биздин мүнөзүбүздү, оюбузду дааналап көрсөткөнгө түрткү берет. Кыргызстанга биринчи жолу келип жатам. Жаа атууну түрк элдеринин салты катары билем. Кыргызстан аябай кооз, элдери меймандос экен. Салбурун Федерациясынын түзүлгөнүнө дээрлик 15 жылдын жүзү болду. Бул жылдар аралыгында бул жаатта бир топ өнүгүүлөр пайда болгонун байкоого болот. Анткени улуттук оюндардын башка түрлөрү илгертен бери үзгүлтүксүз ойнолуп келсе, жаа атуу өнөрү ортодо 300 жыл токтоп калганын федерациянын жетекчиси Алмаз Акун билдирди. Ал буга катар бүгүнкү өткөрүлүп жаткан турнирде атайын акчалай байгелер коюлганын жана өзгөчө даталардын жүрүшүндө өтүп жатканын кошумчалады. Өнүккөн өнөрдөн, дүйнөлүк өнөрдө ат салышы кыргыз салбурунчулар, жаачылар үчүн, мергендер үчүн, бүркүчүлөр үчүн дагы кыйынчылык, мындай чоң тапшырма болуп атат да. Дагы бир өзгөчөлүк бизди сүйүндүргөн ушу Байтик Баатырдын 200 жылдыгына, анан биздин 38 жылдык эгемендүүлүгүбүздүн 38 жылдыгына туш келип атат. Ушундай бир өзгөчөлүктөр бар. Намыс талаша турган спортчулардын арасында ар дайым бул оюнга катышып жүргөн казакстандык Ахмет Мугалов да бар. Ал былтыр Чолпон атада өткөн турнирде табак атуу боюнча 2-нчи орунду алган. Бул жылы да ийгиликтүү кайтам деп турган жаачы оюн өтүп жаткан Чуңкурчак жайлоосуна суктанып өттү. Эгемендик алган, суверенитет алган күн болуп жатыр. Куттуу болсун кыргыз абайындар. Куттуктайбыз. Жылда келебиз, өткөн жылда келдик.
Өткен жылда келіп осы жарыста мен 2-ші орын алғам тамақ атудан. Биыл да соған үміттеніп келіп отырмыз. Құтты болсын бәрі. Екі ел дос болсын екі ел. Өзгешелігі мына өтіп жатқан жерінде әдемі жер екен, міне Шұңқыршақ деген керемет жер міне. О, тамаша. Жаачылардын мелдеши кечээ 29 августта башталган. Бүгүн жыйынтыкталып, жеңүүчүлөр жана байге ээлери эртең 31 августта белгилүү болот. Бакытбек Болсунов, Бакыт Жапаров, Азия ТВ, Чүй облусу.